Аллахка ыйман келтирген ага таянган Аллахтын кулуна үстөмдүк кылуу мүмкүнчүлүгү шайтанга берилген эмес. Аллах таала шайтанга мынтип айткан: пенделеримдин үстүнөн үстөмдүк кылуу укугу сага берилген эмес. Бир гана алардын адашкандарына гана үстөмдүк кыла аласың. Башка аятта ушинтип айткан: пенделеримдин үстүнөн үстөмдүк кылуу сага берилген эмес. Роббиң жетиштүү сактоочу. Бул маселеде мусулман адам шайтандан коргой турган нерселерге маани бериш керек. Шайтандан коргоно турган эң чоң, эң негизги 10 нерсе бар. Алардын эң биринчиси аузу биллахи минаш шайтонир раджим деп, шайтандын жамандыгынан Аллах тааланын коргоосун тилөө. Аллах таалага баш калкалоо. Коргоно турган эң жаман нерсе бул шайтандын жамандыгы. Аллах таала мындай деп айткан: эгер сага шайтандын азгырыгы жетсе, анда Аллах тааланын коргоосун тиле. Чындыгында Аллах таала угуучу, билүүчү. Экинчи, Фалак нас сүрөлөрүн окуп коргон. Кул аузу би роббил фалак, кул аузу би роббин нас сүрөлөрү. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан сохих хадис келген. Бул эки сүрөнү айтып коргонгондой эч ким коргоно албайт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ар түнү төшөгүнө жатканда ушул эки сүрөнү айтып коргонот эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан ушундай сохих хадис келген. Кимде ким Фалак, Нас, Ихлас сүрөлөрүн эртең менен 3 жолу, кечинде 3 жолу окуп турган болсо, жамандыктардан коргонууда жетиштүү болот. Үчүнчү, укташ үчүн төшөгө жатканда Аятал Курсини окуш. Шайтандан коргонууда, шайтанды алыстатууда Аятал Курсинин мааниси өтө чоң. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан сохих хадис келген. Кимде ким төшөгүнө жатканда Аятал Курсини окуй турган болсо, анда ал үчүн Аллах таала тараптан келген коргоочу болот. Жана таң атканга чейин ага шайтан жоломойт. Төртүнчү, Бакара сүрөсүн толук окуу. Чындыгында шайтандарды үйдөн кууп чыгууда Бакара сүрөсүнүн мааниси өтө чоң. Сахих Муслимде келген хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: үйүңөрдү кабыр кылып албагыла. Чындыгында шайтан Бакара сүрөсү окулган үйдөн качат. Бешинчи, Бакара сүрөсүнүн акыркы 2 аятын окуу. Сахих хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: кимде ким түнү Бакара сүрөсүнүн акыркы 2 аятын окуй турган болсо, анда ал экөө жетиштүү болот. Мындайча айтканда, бардык жамандыктардан, шайтандын жамандыгынан, ширкинен коргонууда жетиштүү болот. Алтынчы, ла илаха иллаллаху вахдаху ла шарика лах, лахул мулк ва лахул хамду ва хуа аля кулли шейин кадир. Ушул улуу сөз, таухид сөзү шайтандын жамандыгынан коргоно турган эң негизги коргондордон болуп эсептелет. Бухари Муслимде келген хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: кимде ким ла илаха иллаллаху вахдаху ла шарика лах, лахул мулк ва лахул хамду ва хуа аля кулли шейин кадир деп бир күндө 100 жолу айта турган болсо, анда ага 10 кулду азат кылгандын сообу берилет. 100 сооп жазылат, 100 күнөөсү кечирилет. Жана таң аткандан баштап кеч киргенге чейин ал адам үчүн шайтандан коргон болот. Жетинчи, адам уктап жатканда шайтан үстөмдүк кылганда ушинтип айтуусу: Аузу бикелматиллахи таммати мин гадабихи ва иқабихи ва шарри ибадихи ва мин хамазати шаятин ва ан яхдурун. Тирмизиде келген хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: силердин кимиңер түшүнөн шашып турган болсо, анда ушинтип айтсын: Аузу бикелматиллахи таммати мин гадабихи ва иқабихи ва шарри ибадихи ва мин хамазати шаятин ва ан яхдурун. Ошондо ага эч нерсе зыян бербейт. 8-нчи, адам үйүнө киргенде чыкканда бардык абалында бисмилла деш керек. Анткени шайтандан коргонууда бисмилланын мааниси өтө чоң. Жабир радиаллаху анху риваят кылып айтат: Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ушинтип айтып жатканын уктум. Адам үйүнө кирерде тамак жештен алдын бисмилла деп Аллах тааланы эстей турган болсо, анда шайтан шериктерине бүгүн силерге түнөй турган жер дагы, тамак дагы жок деп айтат. Ал эми үйүнө кирерде бисмилла деп Аллах тааланы эстебесе, шайтан түнөй турган жер таптыңар деп айтат. Жана тамактанарда Аллах тааланы эстебесе, шайтан кечки тамак таптыңар деп айтат. 9-нчу, адам ашыкча кароодон, ашыкча тамактануудан, ашыкча сөздөн, ашыкча адамдар менен аралашуудан сактаныш керек. Ушул 4 нерсе аркылуу шайтан адамды катуу азгырат. Ошондуктан адам ушул 4 нерсени ашыкча кылуудан сактануу менен шайтандан коргонуш керек. Ошондо өзүн жамандыктан сактайт, шайтандан коргонот. 10-нчу, бардык абалда Аллах тааланы көп зикир кылуу. Анткени Аллах тааланы көп эстегендерди, көп зикир кылгандарды шайтан азгыра албайт. Хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай деп кабар берген: Яхья ибн Закария алейхиссалам өзүнүн коомун Аллах тааланы зикир кылууга буйруган. Аллах тааланы зикир кылууга буйруймун. Чындыгында мунун мисалы душмандарынан качып баратып, бекемчепке жетип, душмандарынан өзүн коргогон адам сыяктуу. Мына ошондой эле адам шайтандан өзүн
Аллах Тааланы зикир кылуу менен гана коргой алат. Шайтандын жолдору ал шайтандын азгырыктары, шайтандын жүрөккө үйлөгөн уулары жана капырлыкка, бидиятка, күнөөгө чакырган чакырыктары. Бардык күнөөкөр адам кандай гана күнөө кылбасын, ал шайтандын жолун ээрчиген адам болуп эсептелет. Адамдар бул нерседе шайтанды көбүрөөк, азыраак ээрчип айырмаланып турат. Шайтан адамдын душманы. Шайтан адамды Аллахка сыйынуудан тосуш үчүн жана аны адаштырыш үчүн бардык аракетин жумшайт. Шайтан адам баласын тосуш үчүн, адаштырыш үчүн, Аллах Таалага сыйынуудан, ибадат кылуудан башка жака буруш үчүн бардык жолдо отурат. Хаким Мустадрак китебинде, Ибн Хиббан Сахих китебинде Абу Муса ал-Ашари радияллаху анхудан риваят кылат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: таң атканда шайтан аскерлерине ким мусулманды адаштырса, ага тажи кийгизем деп айтат. Аскерлеринин бири кечинде мен азгырып олтуруп аялына талак бердирдим деп айтат. Анда иблис кайра жарашып алышы мүмкүн деп канааттанбайт. Экинчиси келип мен азгырып олтуруп ата-энесин наразы кылдырдым десе, иблис кайра жакшылык кылышы мүмкүн деп айтат. Кийинкиси келип мен азгырып олтуруп Аллах Таалага ширк кылдырдым дейт. Ошондо иблис сен татыктуусуң дейт. Кийинкиси келип азгырып олтуруп зына кылдырдым дейт. Ошондо сен дагы татыктуусуң дейт. Кийинкиси келип бирөөнү өлтүргөнгө чейин азгырдым дейт. Ошондо сен дагы татыктуусуң дейт. Анан ошол аскерине тажы кийгизет. Күндө таң атканда шайтан аскерлеринин арасында ушундай жарыш жүргүзүп турат. Мунун баарын Аллахка сыйынуудан адамды алыстатыш үчүн, азгырыш үчүн, күнөөлөрдүн торуна, сазына, ал эле эмес, Аллах Таалага ширк кылууга, капырлык кылууга алып барыш үчүн жасайт. Шайтан адамдын жолуна бир канча тузактарды коет. Күнөөлөрдүн чоңуна карап, ошол тузактарына түшүрүүнү каалайт. Шайтандын эң эле жакшы көргөн тузагы бул пендени Аллах Таалага ширк кылдыруу, капырлык кылдыруу, динин чылыңдатуу, пайгамбарларын жалганчыга чыгаруу жана Аллах Таалага сыйынуудан токтотуу. Эгерде мына ушул бидиятка түшүрө албаса, анда кийинки бидияттардан турган тузакка түшүргөнгө аракет кылат. Аллах Таала шарият кылып бербеген нерсеге ишеним кылуу сыяктуу ишенимдеги бидиятка чакырат. Же Аллах Таала уруксат бербеген нерсеге амал кылуу сыяктуу иш жүзүндөгү бидиятка чакырат. Эгер бул тузагына түшүрө албаса, анда чоң күнөөлөргө чакырат. Чоң күнөөлөрдү аткарганга чейин аны кооз кылып көрсөтө берет. Чоң күнөөлөргө түшүрө албаса, анда кичи күнөөлөргө азгырууга өтөт. Аллахтын душманы шайтан ушинтип тузактан тузакка өтүп азгырат. Максаты адамды Аллахка сыйынуудан тосуу жана адаштыруу. Адамды адаштырыш үчүн колдоно турган шайтандын эки жолу бар: шахват аркылуу жана шек күмөндөр аркылуу. Аллахтын душманы шайтан үчүн эки жол бирдей, айырмасы жок. Шайтан адамдан динге, ибадатка берилүүнү көрсө, анда аны шек күмөндөр аркылуу азгырганга аракет кылат. Динде аша чабып, Аллах Таала далил түшүрбөгөн бидияттарды карманууга азгырат. Ал эми динди карманууда адамда алсыздыкты көрсө, анда аны шахваттын баткагына түшүрүш үчүн ага шахватты кооздойт. Ошондуктан ыймандуу адам бул душманды жакшыраак билиш керек. Андан кутулуунун себептерин кылуу менен бирге Аллах Тааланын коргоосун тилеш керек. Андан кутулуш үчүн күрөшүү керек. Кимде ким Аллах Таалага таянса, анда ал туура жолго багытталды. Кимде ким Аллах Таалага сыйынууда, шайтандан сактанууда, шайтандын азгырыктарынан сактанууда өзү менен күрөшсө, анда Аллах Таала аны туура жолго салат. Жана ага жетиштүү болот. Самурат ибн Аби Факих радияллаху анху Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушинтип айтып жаткан уктум дейт: шайтан адам баласынын бардык жолдорунда олтурат. Эң оболу исламга алып баруучу жолунда олтуруп, өзүңдүн ата бабаңдын динин таштап, исламды кабыл аласыңбы деп айтат. Ага карабай исламды кабыл алат. Андан кийин хижрат кылчу жолуна олтуруп, жериңди, асманыңды таштап хижрат кыласыңбы? Жындыгында мухажирдин хижрат кылгандын атамдын мисалы байланган жылкы сыяктуу деп азгырат. Ошондо ага дагы баш ийбей хижрат кылат. Андан кийин жаны менен, байлыгы менен жихад кылчу жихадтын жолуна олтуруп, согушасын, өлөсүн, аялыңа башка бир үйлөнөт, байлыгыңды бөлүшүп алат деп айтканда, ага баш ийбей жихад. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям ким ушундай кыла турган болсо, аны Аллах Таала милдеттүү түрдө бейишке киргизет. Ал адам өлтүрүлө турган болсо, Аллах Таала аны милдеттүү түрдө бейишке киргизет. Ал сууга чөгүп өлсө, Аллах Таала аны милдеттүү түрдө бейишке киргизет. Же улуусунан кулап өлсө, Аллах Таала аны милдеттүү түрдө бейишке киргизет деп айткан. Ахмад жана Насаи риваят кылган. Бул хадисте шайтандын жүрөккө жеткирген коркунучтуулугу баяндалат. Адам жакшы иште максат кылганда, жага киришкенде, шайтан аны токтотуш үчүн катуу аракет кылат. Кайсы амал адамга пайдалуураак жана Аллахка сүйкүмдүүрөөк болсо, шайтандын каршылыгы ошончолук катуураак болот.
Шайтандын адамга болгон душмандыгы эзелтен бери келаткан душмандык. Аллах Таала шайтандан адамга сажда кылбай койгондугунун себебин сураганда, ал мен андан жакшыраакмын деп айткан. Ошондо Аллах Таала аны бейиштен чыгарды. Ошондо ал Аллах Тааладан ага убакыт берүүсүн сураганда Аллах ага убакыт берди. Кийин Аллах Тааланын душманы айтты: "Туура жолуңда туруп, аларды адаштырамын" деди. Кийин алардын алдынан, артынан, оң жагынан, сол жагынан келип адаштырам деди. Анан алардын көпчүлүгүн сага сыйынбаган, сага шүгүр кылбаган абалда табасың деп айтат. Ушул аят сыяктуу адамды жакшылыктан тосуп, жамандыкка азгырган шайтандын абалын баяндаган башка аяттар дагы бар. Шайтан сенин пенделериңдин белгилүү бир тобун адаштырамын. Аларды туура жолуңдан адаштырамын. Аларды курук кыялдарга батырамын. Аларды буйруймун, анан алар кудайчыларына арнап мал жандыктардын кулактарын кесишет. Аларды дагы буйруймун, алар Аллах Тааланын жаратканын өзгөртүшөт. Кимде ким Аллахты эмес, шайтанды дос тута турган болсо, анда ал анык зыянга учурайт. Шайтан аларга куру убадаларды берип, куру кыялдарга батырат. Шайтан жалган убадаларды гана берет. Алың жеткендерин үнүң менен адаштырган. Аларга атчан, жөө аскерлериңди колдонгон. Алардын байлыктарына, балдарына аралаш. Жана аларга убадаларыңды бергин. Шайтан жалганды гана убадалайт. Капырларга шайтанды ажырагыс дос кылдык. Анан ал аларга дүйнөдөгү амалдарын жана акыретти унутууну кооздоп койду. Ошондуктан аларга мурунку жашап өткөн жиндер, адамдарга буйруган азап аларга дагы буйруду. Алар зыян тарткандардан болду деп Куранда Аллах Таала айткан. Курандын 4 жеринде шайтандын жолдорун ээрчүүдөн пенделерин Аллах Таала эскерткен. Бакара сүрөсүнүн 2 жеринде, Ан'ам сүрөсүнүн 1 жеринде, Нур сүрөсүнүн 1 жеринде эскертип мындай деп айткан: "Эй адамдар, жердеги адал нерселерден жегиле. Жана шайтандын жолдорун ээрчибегиле. Чындыгында ал силерге анык душман. Эй иман келтиргендер, исламга толук киргиле. Шайтандын жолдорун ээрчибегиле. Чындыгында ал силер үчүн анык душман. Башка аятта силерге минүүгө жарактуу жана минүүгө жараксыз болгон мал жандыктарды бердик. Аллах силерге ырыскы кылып берген нерселерден жегиле. Шайтандын жолдорун ээрчибегиле. Чындыгында ал силер үчүн анык душман" деп айткан. Башка аятта: "Эй иман келтиргендер, шайтандын жолдорун ээрчибегиле. Кимде ким шайтандын жолдорун ээрчий турган болсо, шайтан жийиркеничтүү жана күнөө иштерге буйруйт. Аллах Тааланын силерге берген жакшылыгы жана ырайымы болбогондо, силердин эч кимиңер күнөөлөрдөн тазаланмак эмес. Бирок Аллах Таала каалаган пендесин ал тобо кылгандыгы себептүү күнөөлөрдөн тазалайт. Аллах Таала угуучу жана билүүчү деп ушул аяттарда баяндаган.